Эгерде баланын сүйлөөсү кечеңдеп, өзүнүн тең туштарынын арасында дагы акыл эс жагынан бир аз артта калып аткан болсо, 3 жаштан өтсө деле тили так чыкпай, өзүнүн оюн билдире албай атса, демек билиңиз, сиздин балаңыздын организмине лецитин жетишпей атыптыр деп. Бул толугу менен табигый продукт. Күн караманын эле данегинин сыгындысы, май түрүндө да. Бул жөнүндө мен чыгарылыш жасаганмын, шилтеме кылып таштап коём. Ошол жерден толук маалыматты алыңыздар. Кайталап отурбайын да. Бизде көбүнчө жанагы жогорудагы нерселер боло турган болсо, убакытка таштап кое беребиз. Ой, чыгат, атасынын же апасынын тили кеч чыккан. Ошолор тартып калыптыр дейбиз. Жок, 3 жаштан өткөн эле болсо, анда тезинен адистерге кайрылыңыздар. Алар бир сыйра текшергенден кийин азыр кандай аныктама берип атышат? ЗРР, задержка речевого развития. Эгерде акылыбыз дагы бир аз тайкыраак болуп калган болсо, ЗПРР, задержка психоречевого развития деп. Анан сиздерге багыттама берет дагы, адистерине жөнөтөт да. Убакытты жана бир аз каражатты бөлүп коюңуздар. Ошол логопед, дефектологдор менен иштешкенче эле мына лецитинди алып ичире турган болсоңуздар, эртерээк результатка чыгасыздар. Булардан сырткары дагы азыр эмне көбөйүп кетти? СДВГ жана аутизм деген диагноздар да. Эми мунун себебин аныктап отурбайбыз азыр. Түрдүү теорияларды келтирип атышат. Албетте мунун ичинде эни кош бойлуу кездеги дефициттер, айрыкча Б тобундагылар, йоддун таңкыстыктары, вирустар дагы өзүнүн ишин аткарып атат да. Эненин кандай абалда жүргөнү көбүрөөк ошол стресс дагы таасир этиши мүмкүн да. Жана генетика дагы роль ойнойт да. Бирок ошол факт коюлгандан кийин, диагноз коюлгандан кийин бала менен кошо иштеш керек да, кошумча адистер менен да. Ошондо дагы эгерде жана СДВГ, аутизм боло турган болсо, мындай балдар кандай болот? Же өздөрүнүн ичине аябай чөгүп кетишет, жанагы чүнчүп да, же болбосо өтө гиперактивдүү болушат дагы, эч нерсеге баш бербейт, эмоциялар тез алмашып турат, кыжырданышат, тамакты дагы жөн жешпейт да. Ошондой эле ичинин келүүсү начар болот да, ичи катат, аябай ыңгайсыздык да жаралат да. Мындай учурда дагы лецитин сиздерге жардамга келет. Ошонун баардыгын басаңдатат, эмоцияларын тынчтандырып, нервти тынчтандырып, жана ичинин келүүсүн жакшыртат да. Ичи келип, ордунда арыла турган болсо, чөгүндүлөрдөн бошонуп ала турган болсо дагы, бул дагы чоң жардам болот мээ үчүн дагы да. Эми лецитиндин эң чоң пайдасы жогорудагы нерселерде бул нерв клеткалары, нейрондордун азыктандырат да, алардын бири-бири менен байланышын күчөтөт. Көрдүңүздөрбү? Дозалары кандай? Муну кантип ичиребиз? Мунун ичинде 140 милли коюу, халва жегендей эле болосуздар, ичсеңиздерчи. Балдарга 2-3 жаштан баштап берилет. Эми ошол мезгилде аныкталып атпайбы жанагы нерселердин баардыгычы, билинип атпайбы? 1 чай кашык, бул 3 граммды түзөт. Эртең менен тамактын алдынан эле берип коесуздар. Эгерде жей албай кыйнала турган болсо, иче албай да, анда тамагына эле аралаштырып коюңуздар, билинбей эле калат. Бир эле маал бересиздер. Узагыраак жанагы дарылоо курсу ичинде кошуңуздар. Ал эми чоңдорго болсо, эгерде сизде жировой гепатоз деп коет да, боордун май басуусу, эс тутумуңузду жакшыртам, өтүңүз толуп калган болсо, ошону суюлтуш үчүн 2 чай кашыктан эртең менен түштө тамак алдында ичип аласыздар. Бул 10 граммды түзөт да. Чоңдор 3 айлап, 4 айлап ичсеңиздер боло берет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Керектүү адамдар менен бөлүшүп коюңуздар.